Мындан ары жол коопсуздугунун камсыз калган кызматкерлер жолдун жээгине чыгып айдоочулардын унааларын токтото албайт. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугунун камсыздоо башкы башкармалынын башчысынын орун басары Нур Сатыбалдиев жергиликтүү басмалардын бирине берген маегинде билдирген. Анын айтымында жаңы тартип боюнча кызматкер жол эрежеси айыпталып бузулган учурда гана айдоочуну токтотуп эскертүү бере алат. Андан сырткары эгерде унаа издөөдө жүргөн болсо же болбосо туура эмес токтотулган учурда патрулдук милициянын кызматкерлери текшере алары белгиленген. Андан башка учурда маек кызматкерлери жөнү жок унааларды текшербей жана жол жээгине чыгып унааларды тосо албайт. Токтотуу үчүн өтө жүйөлүү себеп керек. Маалымат Булак Назар Ньюс KG. Жамбыл областынын Кардай районундагы Масанчы айылында чыккан массалык мушташтан 8 киши каза болуп, 40 киши ар кандай жаракаттарды алган. Каза болгондордун арасында полиция кызматкери дагы бар. Бул тууралуу Тенгриньюс Казакстан басылмасы жазды. Баш аламандыктын кесепетинен Кардай районунда 30дан ашык жеке турак жай менен 15 соода түбүнү жабыркаган. Ошондой эле 23 автоунаа дагы талкаланган. 7 февралдын түнүндө болгон окуя боюнча 47 киши кармалып, алардан 2 мергенчи мылтык алынган. Алдын ала маалымат боюнча Масанчы айылындагы казактар менен Дунган улутундагылар мушташкан. Социалдык тармактарды тарап жаткан айрым видеолордо мылтык көтөрүп жүргөн кишилерди жана ок атылып жатканын көрүүгө болот. Маалымат Булак бар. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Жеңиш Ногойбаев менен мекеменин алдындагы автоунаа суу транспорту жана салмак габарити көзөмөлдөө агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратов пара берди деп кармалды. Бул туурасында улуттук коопсуздук боюнча комитеттин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрдин орун басары УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын өкүлдөрүнө $10,000 пара берип жаткан учурда кармалган. Ал акча каражаттын министрликтин алдындагы автоунаа суу транспорту жана салмак габарити көзөмөлдөө агенттигинин кызматкеринин кылмыш ишин токтотуу максатында бергени айтылат. Ошол эле күнү агенттиктин башчысы Анарбек Бекмуратовдун пара берүүгө катыштыгы бар экендиги аныкталып кармалган. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кылмыш жаза кодексинин 328-беренесинин 3-бөлүмү пара берүү боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилген, тергөө иштери жүрүп жатат. Коронавирустан сутка ичинде 86 адам каза болду. Кытайдын саламаттыкты сактоо боюнча улуттук комиссия 7 февралга алынган маалыматты таратты. Ага ылайык жалпысынан 724 адам көз жумса, 34,871 адам вирусту жуктуруп алышты. Муну менен бир суткада ооругандардын саны 3399 адамга, каза болгондордун саны 86га өстү. Каза болгондордун 81 Хубей провинциясында катталса, Хэйлун Цзян провинциясында 2, Пекинде 1, Хэнанда 1, Гансуда 1 өлүм катталды. Ошондой эле 4214 адам коронавирусту жуктуруп алган болушу мүмкүн деген шек менен ооруканага кайрылышты. Маалымат Булак Супер KG. Кыргызстанда 209 адам коронавируска карата текшерүүдөн өттү. Бул тууралуу кабар агенттигине молекулярдык генетикалык жана диагностикалык изилдөөлөр лабораториясынын жетекчиси Дамира Ашыралиева билдирди. Анын маалыматы боюнча бир да бейтап илдетти жуктуруу фактысы ырасталган жок. Бейтаптын клиникалык жана эпидемиялык көрсөткүчтөрү бар болгондо гана анын тамагынан суюктук алынып анализге жиберилген. Башкача айтканда, эгер ошол адамда жаңы коронавируска мүнөздүү симптомдору байкалса, же ал вирустун уюгу болгон кооптуу зона жактагы адамдар менен байланышта болгон болсо гана текшерүүдөн өтөт. Ал эми эгерде анын симптомдору бар, бирок ал кооптуу зонадагы адамдар менен эч кандай байланышы болбогон болсо, сасык тумоодогудай эле дарылануудан өтөт, деди Ашыралиева. Ошондой эле кошумчалагандай, анализ үчүн суюкдук стерилдүү түрдү жана бардык эрежелерди сактоо менен алынуусу керек. Учурда бул анализдер чек арадагы жана аэропорттогу санитардык көзөмөл пункттарында, 5 күнгөй айылындагы улуттук госпиталда жана республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында жүргүзүлүүдө. Ал эми текшерүү тесттери жетеби деген суроого салыштырмалуу жетиш керек деп жооп бере алам. Анткени биз аларды бардык бейтаптарга карата колдонбойбуз. Текшерүү бейтапка клиникалык жана эпидемиялык көрсөткүчтөр болгондо гана жүргүзүлөт, дейт лабораториялык жетекчиси. Маалымат Булак Эл Гезит KG. Ош шаардык милиция кызматкери Баңгизат Ташуга шек саналып кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармаларынын басма сөз кызматы маалымдагандай, ушул жылдын 7 февраль күнү саат 22 чамасында Баткен областынын Кадамжай районунун аймагынан Баңгизат Ташуга шектүү катар 2 адам кармалган. Алар түшкөн Chevrolet Captiva үлгүсүндөгү автомашинаны кароо учурунда
17 дана ак түстөгү пластикалык идиштерде жалпы салмагы 425 кг баңгизат жасоодо колдонула турган химиялык суюктук табылган. Алдын ала алынган ыкчам маалыматтын негизинде Баткен областык жана Ош шаардык ички иштер башкармалынын кызматкерлери кармашты. Шектүү катары кармалгандардын бирөө 26 жаштагы Ош шаарынын тургуну, экинчиси 34 жаштагы Ош шаарынын тургуну. Учурда Ош шаардык ички иштер башкармалынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө кызматкери. Ал милицияда 2007 жылдан бери иштейт экен, деди Ош шаардык ички иштер башкармалынын басма сөз кызматкери Абсатар Табакалов. Милициянын маалыматына ылайык учурда табылган суюктуктун курамын кайсы багытта пайдаланарын аныктоо үчүн соттук химиялык экспертиза дайындалып, иш сотко чейин көндүрүшкө алынды. Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы тарабынан шектүү милиция кызматкеринин үстүнөн иликтөө башталды. Кармалгандар Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнө алынып келинди. Маалымат булак Азаттык. Коронавирустун очогу болгон Ухан шаарында 2 чет элдик жаран каза болду. Алардын бири АКШнын 60 жаштагы жараны, экинчиси Япониянын жараны экени дүйнөлүк басмалар жазышты. АКШнын Пекиндеги элчилиги 60 жаштагы америкалык жаран 6 февралда Ухан шаарында каза болгонун, ал коронавирус менен жабыркаганын кабарлаган. Ал эми каза болгон Япониянын жараны коронавирустун белгилерин алып жүрүшү мүмкүн экендиги айтылган. Бирок медициналык текшерүүдө анын диагнозун аныктоо кыйынчылыктарды жараткан. Буга байланыштуу маркум пневмониядан каза болду деп белгилешкен. Япониянын жараны дагы Ухан шаарында көз жумганы аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлигинен кабарлаган. Маалымат бак Супер Кейжи. Төдөн түссө атка минет. Эмненин шарапаты менен кадрлар алмашыла баштады дегендин жобу бар. Анткени ири саясий өнөктүк өкөрөңдөп босоого баш багып калды. Ошондуктан бийликтин позициясы бекемделиши зарыл. Демек, эрден огон өз адамдардын бир тал чачын түшүрбөй башка кызматка алып келиш кажет. Ушул принципти карманган өлкөнүн билермандары улам жаңы дайындоолор менен алек. Маселен, өкмөт башчынын орун басарлыгынан буту тайган Замирбек Аскаров эми өзгөчө кырдаалдар министри болору турган эле иш. Себеби шыбыш чыкты дегиче парламентте отурган депутаттар жыпырт түрдө анын талапкерлигин колдоп беришет. Мурдагы министр Нурболот Мирзахметов болсо Жалал-Абад областынын губернатору болуп калды. Кандай болгон күндө да бийликтин акырынан жем жегендер талаада калбайт. Карга кантип карганын көзүн чукусун. Ботом. Маалымат булак ачык сөз. Шевченко менен Чукагяндын эртеңки беттешин көрсөтө турчу сайттардын тизмеси. UFC 247 турниринин башкы беттешинде Джонс менен Рейс беттесе кечен экинчи маанилүү кармашында Шевченко менен Чукагян октаганда жолугушат. Спутник редакциясы турнирди көрсөтө турчу телеканалдар менен сайттарды сунуштайт. 9 февралга караган түнү Хьюстон шаарында беделдүү делген UFC 247 турнир өтөт. Бул 2020 жылдын эсебинен компания уюштурган биринчи чемпиондук беттеш болмокчу. Турнирдин алкагында эки чемпион наамдарын коргойт. Аралаш мушташта утулуп көрбөгөн Доминик Рейс уюмдун орточо оор салмак боюнча чемпиону Джон Джонстун курун тартып алганга аракет кылат. Ал эми америкалык Кетлин Чукагян кыргызстандык Валентина Шевченкодан чемпиондукту талашат. UFC уюмунун эң мыкты мушкери Джонс узак тынуудан кийин октаганга кайтууда. Соңку беттеште былтыр июлда өткөн UFC 239 турниринде бразилиялык Тиаго Сантосту уткан. Бул ирет 8 бурчта жеңили узасын тартпаган Доминик Рейс менен кармашып наамын сактап калганга аракет кылат. 93 кг салмактагылар арасында падыша болгон Джонс наамын 11 ирет коргомокчу. Жеңип калса оор салмактагылардын дивизионуна өтүүнү ниеттенип жатат. Рейс UFC уюм менен келишимди 2,5 жыл мурда түзгөн. Анын рекорду 12-0. Анткени мен букмерлердин анын Джонсту утуп алышына көз жетпей жатат. Шевченко менен Чукагяндын кармашы турнирдеги маанилүү беттештердин экинчиси деп саналат. Валентина наамын 3-чү ирет коргойт. Акыркы кармашында эзелки атаңдашы Лиз Кармушту уткан. Чукагян UFC уюмунда 2016 жылдан бери беттешип келет. 3 жыл ичинде 8 беттеш өткөрүп, анын 6-оосунда жеңишти камсыздаган. Былтыр эки кармашын калыстардын чечиминен уткандан кийин чемпиондук наамга талапкер болгон. Беттешке чукул Спутник агенттиги UFC 247 турниринин түз эфирден көрсөтө турчу сайттарды тизмектеди. Ири мелдеш Хьюстондогу Toyota Canter аренасында өтөт. Үстү жабылган спорттук имарат 19 000 көрүүчүнү сыйдырат. Түз эфир Бишкек убактысы боюнча 5-те башталат. Ал эми негизги беттештер 9-да старт алат.
Турнирдин уюштуруучулары түз эфирде коммерциялык негизинде бергендиктен Кыргызстандын телеканалдары беттештик көрсөтө албайт. Кармашты онлайн режимде же спутник аркылуу көрүүгө болот. Төмөндө онлайн каналдар менен сайттардын тизмеси берилди. Бирок алардын биздин региондо көрсөткөнгө акысы жок болсо, блоктонуп калышы ыктымал. Маалымат блог Спутник KG. Кыргызстан дүйнөдөгү эң арзан өлкөлөрдүн катарына кирди. Рейтинг турак жайдын ижара акысы, азык-түлүктүн наркы, ресторандагы тамактардын баасына карап түзүлгөн. Sea World магазин басылмасы жарыяган рейтингде Кыргызстанда жашоо эң арзан деп табылды. Аталган басылма жашоо тиричилик минимум кымбат 132 мамлекетти тизмектеген. Ал рейтингде Кыргызстан 127 орунду ээлеген. Жашоосу Кыргызстандан да арзан деп коңшу Өзбекстан, Сирия, Индия, Афганистан жана Пакистан өлкөлөрү көрсөтүлгөн. Ал эми кымбат мамлекеттердин саппашында Швейцария, Норвегия, Исландия, Япония, Дания, Багам аралы, Люксембург, Израиль, Сингапур жана Түштүк Корея турат. Рейтинг өкүлдөрү турак жайдын ижара акысы, азык-түлүктүн наркы, ресторандагы тамактардын баасы жана калктын сатып алуу жөндөмүнө карап түзүлгөн. Маалымат блог Спутник KG.